Экинчиси субханалла, бул мындай айтканда көз тиюдун бир белгиси болот. Мисалы, аял дагы, эркек дагы төшөккө жатканда эч качан жылаңач жатпаш керек. Эмне жатпаш керек экен? Жылаңач жатпаш керек. Эмне үчүн мындай делген десе, анткени Куранда Алла Таала айтат, силер аларды көрбөйсүңөр дейт. Алар силерди көрүп турат. Демек, силер менен биз шайтандарды көрбөйт экенбиз да. Бирок биздин эң чоң душманыбыз шайтандын аларга берилген момунда бизге окшогон мощный дене жок. Сонун красота да болчу өзүнчө идеальный жаратылганда машалла. Бүт бар ордунда. Ойлосоң, кулагың колтугуңда болуп калса, угарда монт этпелең. Жок, карасаң, ордунда болуп койгон, бийигирээк коюп койгон, көзүн мүнөт койгон. Көзү шапкенин алда болсо кандай болот эле? Көрүш үчүн шапкенин мүнөт билем азыр. Жок, карасаң, кандай Аллах Таала, кандай Хаалик, кандай жаратуучу, ордунда болуп койгон. Демек, субханалла, ошол шайтандардын эмнеси жок экен, денеси жок. Ошол биздин денебизге кызыгат. Анан жылаңач жатып калган мезгилде көп убакыттарда аялдарга ошолор илешет дагы, анан жанакындай оорулар башталат. Истерика, дайыма баштын оорушу, денеге ар кандай нерселер жана чыгып кетиши, беттериңер бар карарып, көгөрүп кетиши, денеңерде карарып кеткен нерселер, жанагындай бир эмелер. Мен өзүм жумушка келип кеттим ошо субханалла. Бирок ошондой болот да. Бул мен айтып аткан, бул китептерде айтылган. Демек, субханалла, мунун дарысын айтайын. Көз тийген дарысы кантип керек? Фатиха. Канча жол эле? Канча маал эле? Баарыңар доктор болуп кетейинчи иншалла. Я. Бол, филиал ачпагыла. Хорошо.